Көпчүлүккө влог тартуулайм деп чечсеңиз, оң жана терс маанидеги комментарийлерге даяр болуңуз. Адамдар сын айтканды жакшы көрүшөт. Айрыкча кыргыз аудиториясы кээ бир темаларга ачык боло бербейт. Бир башкача сүйлөп койсоңуз, сын пикирлерге даяр болуңуз. Эң негизгиси критика менен хейттин айырмасын түшүнүп алыңыз. Критика чын эле бар болгон кемчиликтерди көрсөтүп, аларды оңдогонго чакырат. Мындай критикага даяр болуш керекпиз. Туура кабыл алышыбыз керек. Кемчиликтерибиздин үстүндө иштешибиз керек. Ал эми сиз сүйлөп жаткан темага эмес, сизге асылып, ачуу сөздөрдү жазып коюшса, ага көңүл бурбай эле коюңуз. Интернетте бардык адам жаңы нерсе үйрөнгөнгө же маек түзүү үчүн кирбейт. Көбүнчөсү эптеп мени сергитиш үчүн же напсисин тойгузуш үчүн башкаларды жамандаганга киришет. Жашоодо чыгара албаган эмоцияларды интернетте чыгаруу оңой эмеспи? Сени эч ким тааныбайт, каалаганыңды жаза бересиң. Ошондуктан мындай хейт комментарийлер үчүн капа болбой эле коюш керек. Мен мурда комментарийлерди окуп алып, көңүлүм бузулчу. Анан өзүмдү мындай жек көрүүдөн коргоо үчүн сөгүнүп же адекватсыз нерселерди жазган аккаунттарды блокко жиберип калдым. Мындан сырткары настройки, конфиденциальность, комментарий, ручной фильтр баскычтарын ачып, сизге көбүнчө жазган хейт сөздөрдү жана фразаларды жазып чыксаңыз, аккаунт дал ошол сөздөрдү комментарийге жаза албай калат. Сизге жакпаган комментарийди өчүрүп салсаңыз да болот. Анткени бул сиздин баракчаңыз, сиздин контентиңиз, каалаганыңызды кыла бересиз. Негативди жоготкуңуз келсе, өчүрүп салсаңыз да болот.